ыймандуу бир саясатчы болсо, эртең ал мамлекеттин келечеги үчүн жакшы күбөр беле. Саясатта жүргөн адамдар сиздерге колдоо көрсөткөн учурлар болду беле? Саясатта партия катарында эмес, жеке инсан катарында. Мисалы депутат катары. Депутат катарында бүгүн капитал жакшы эле. Адеп башаты фондун Фетхулла Гуленге дагы байланыштырып жүрүшөт. Мен тизесине тиземди бүгүп отуруп сабак алган эмесмин. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кишинин окутуулары, мектептери тыйылган эмес кайсы бир деңгээлде. Мамлекет болгондон кийин мамлекет динден ажыраган десе деле, бирок бар мамлекет диний абалды көзөмөлдөш керек. Эми бул ушундай деп айтайынчы, ачыктан ачык мындай айтып келип туруп үн чыгарып, силер бул жерге аралашпагыла, силерди биз албайбыз, кирбейсиңер, кошпойбуз деген нерсе ачык айтылбайт. Саясат арам саясаттан, жана шайтандан Кудай сактасын деп айтат да, арам саясаттан. Марс мырза, саламатсызбы? Атайын убакыт таап маектешүүгө макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Мен бүгүн сизден ушул Адеп башаты фондунун ишмердүүлүгү, анан азыркы бир фондко байланыштуу коомчулукта айтыла калып аткан бир сын пикирлер боюнча суроолорго жооп алгым келип турат. Адегенде фонддун ишмердүүлүгү жөнүндө сурайынчы. Мына 2003-жылы бул фонд ушул чет өлкөдө мындай диний бир мыкты билим алып келген, өзүңүзгө окшогон жаш жигиттердин демилгеси менен уюшулган экен. Анын башында өзүңүз турган экенсиз. Анан бул фондду уюштурууда алдыга койгон максат эмнеде болду эле? Рахмат, биринчиден ушул чакырганыңызга чоң рахмат. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Атаңыз менен баштайын. Ар бир маегибизде берекелүү болсун. Иншалла. Буюрса, Адеп башаты фонд деп, Адеп башаты деп мен атап турбайбы? Адептүүлүктүн башаты башталышы деп. Мен 1992-жылдан 2002-жылдын күзүнө чейин окудум Египетте, Аласкар университетинде. Мен менен катар бир катар кыргызстандык биздин досторубуз, жигиттер, агайыны, бир туугандарыбыз окудук. Максатыбыз элибизге, динибизге жакшы кызмат кылайлы деген максат болду. Бүтүрүп келгенден кийин бул жака келдик, карадык, кимибиз муфтиятта иштейт экен, кимиси университетте иштейт. Анан мен дагы 2-3 киши, 3-4 киши эле отуруп, анан биз деле анда коомго бир пайдабыз тийсин, биз деле бир ачып ошол учурларда эми чыгып келаткан фонд деген түшүнүк бар болчу. Коомдук фонд, прогрессивдүү фонд деген. Анан кеңешип отуруп, анан ошол өзүбүз эле фонд ачып, анан атындагы көп ойлонуп отуруп, кеңешип отуруп, анан Адеп башаты деп коелу деп койгонбуз. Логосун өзүбүз отуруп ойлондук, улуттук колорит болсун деген эмени койдук. Динибиз менен каада салт, элдин баалуулуктарын, улуттук баалуулуктарды бирге айкалыштырып алып кетели деген максат болду. Негизги максатыбыз дагы элибизге, журтубузга, ошол динибизге, ошол ыймандуулукту, руханий баалуулуктарды, ошол эле учурда унутулуп бараткан кээ-бирки тарыхый бир эмедеги мындай исламдын абдан жакшы баалуулуктары бар. Ошол адеп ахлак баалуулуктарын дагы көбүрөөк жаюу маселеси болду да. Албетте бул Курандан алынат, албетте бул пайгамбарыбыздын сүннөт жолунан алынат, сахабалардан, улуу инсандардын жолунан, өрнөгүнөн алынган бир эме деп, чындыгында анан эң негизги бир эмеси ошол өзүбүздүн ушул окуп келген жигиттер, достор бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Иштеп атабыз дегенде мен бүгүн расмий жок болсом да, бирок негиздөөчүлөрдүн катарына киргендигим үчүн мени көргөндө эле бул Адеп башаты деп айтат. Анан ошентип элдин оозуна алына баштады, Кудайга шүгүр, жергиликтүү демөөрчүлүк менен деген эмени койдук, принциптерди койдук өзүбүзгө. Анан оңойго турган жок, кыйналдык башында, мындай өзүбүздүн, мен өзүм жеке атам, раматылык атам канча жолу ошол каржылап дегендей, менин жашоомду, мен өзүм үй бүлөм менен келгем, жашмын, өзүмдүн жашоомду каржыласа, спонсорлук кылып, ошол эле учурда ишмердүүлүктө дагы бир топ мындай жардамын берип, мындай ушундай бир эме кылды. Анан ошол сыяктуу жергиликтүү ага ини бир туугандарыбыз кийин эл кылды. Себеби максатыбыз таза болчу, ниетибиз таза болчу. Эч кандай саясаттан алыс, элдин руханий баалуулуктарын, мындайча бүгүн кайсы бир эл эгерде руханий баалуулуктардан аз, мындайча кем кала турган болсо, ошол эл өспөйт деген маселе. Ошол элдин келечеги жок дегендик нерсе. Ошол руханий баалуулуктар эмне дегенде биздин түшүнүгүбүздө бул ыйман, адеп ахлак маселеси, дин маселеси болчу. Бул мунун артынан да бир саясат чыгарыштын кажети жок да негизинен. Бул демек бир теократиялык, исламий бир мамлекет түзүү маселеси жок. Кудай андан арылсын, андай бир нерселерден, баягы туура эмес түшүнүктөрдөнчү. Андай нерсе жок. Жөн гана Алланын ыраазылыгы үчүн деп элибизге, журтубузга
кызмат кылуу маселеси болгон руханий жактан. Мына эми бул фонд иштеп аткандыгына 2003 жылдан бери бир 2 жылдан кийин буюрса 20 жыл болот да, буюрса. Анан албетте бир ыйман маселесинде абдан чоң ишти жасады, бирок болбой эле коомчулукта соңку бир 4-5 жылдан бери деп айталы, бирок өзгөчө акыркы 1-2 жылдын ичинде бул фонд мындай саясатташып баратат. Булар подпольеде иш жүргүзүп, бирок саясий процесстерге тымызын таасир берүү аракетин көрүп жатат, ал түгүл таасир этип жатат деген дагы пикирлер айтыла баштады да. Анан мындай пикирди мүмкүн сиз өзүңүз деле баамдап угуп жатсаңыз керек, бул ойго кошулат белеңиз? Жок, мен бул ойго кошула албайм. Эмнеге дегенде ар бир фонддун ишмердүүлүгүндө мындай айтканда анын келе турган булагы, финансылык булагы сөзсүз түрдө болуш керек, максаты болуш керек. Мен максатты ачык айттым. Биздин максатта саясат жок. Биз эч качан фонд катарында иштеп аткан ошол жердеги биздин агайлар деп айтабыз, жигиттерибиз, устаздар деп айтабыз. Эч качан саясатка аралашып, барып, бир партия түзүп, же болбосо бир саясий максат менен келип мамлекетке бизде салым кошойлу деген ниетибиз да жок. Биз коомдук негиздеги диний уюм катарында бүгүн катталып отурат. Андыктан биздин ошол демөөрчүлүк кылып, же болбосо бизге финанс жактан эмес, мындай айтканда моралдык жактан да колдоо кылып, биздин ар кандай семинар, лекцияларыбызга, сабактарыбызга деп айтайлы, окутууларыбызга келе турган инсандардын катмары Адан баштап яга чейин, мындай айтканда жөнөкөй, жупунуу инсандардан баштап, карапайым инсандардан баштап, мектеп окуучуларынан, студенттерден баштап, аксакалдарга чейин, саясатчыларынан баштап, бизнесмендерине чейинки бүтүндөй бардык аял эркектин баардык катмары болгондуктан, кайсы бир деңгээлде биздин ошол аралашып жүргөн агаларыбыздан, эжекелерибизден кээ бирлери саясий жолдо экен. Эми алардын өзүнүн тандоосу да, мисалы үчүн, алар саясаттагы адамдар бар. Алар саясаттагы адамдар өздөрү эле, мисалы үчүн сабакка келет мага мисалы дейли. Же болбосо иш аракеттерге катышып калгысы келет, анан сырттан көргөн адамдар үчүн булар саясатташып баратат. Булар ушинтип паланча партиянын, түкүнчө партиянын эмесинде жүрөт деген сыяктуу мындай абдан бир карап туруп эле өкүм бере тургандай, өтө тайыз ойлонгондой, мындай терең ойлонбой огон пикирлер жайылып атат. Албетте, мен ойлойм да бул жерде мөмөлүү даракка ташырылат деп айтам да. Биз ошол инсандардын дагы ыймандуу болушун каалап атабыз да. Мисалы үчүн бир ыймандуу бир саясатчы болсо, эртең ал мамлекеттин келечеги үчүн жакшы күбөр беле. Ыймандуу бир врач болсо, ыйман доктор болсо, ыймандуу бир бизнесмен болсо, ошол алдабай, соолобай бир жакшы иш кыла беле деген маселе, жардам берер беле деген маселе болгондуктан гана биз мамиле кылып атабыз. Болбосо аларды эч кандай мындай саясий бир максатта алып, же болбосо багыт берип, же болбосо шайлоо өнөкөттөрүн аралашып, өзүбүз катышып, добуш келгиле, бизге бергиле, тигиге бергиле, буга бергиле деп үндөгөн, эгерде бар болгон болсо, факти менен алып келиш керек адамдар. Ошондуктан бирок ошол эле учурдачы, мисалы, саясатта жүргөн адамдар сиздерге колдоо көрсөткөн учурлар болду беле? Саясатта партия катарында эмес, жеке инсан катарында, депутат катарында келип, биздин жылдын ичинде өткөрө турган иш-чараларыбыз бар да. Мисалы, биз келгенде бир нео деп айтат го, жаңылык киргизели, динди жаңыча бир өзүбүздүн бир шартка, 21-кылымдын шартына ылайык элибизге каада салттын дагы журулуштурган абалда жеткирели деген максатта биз ошол мисалы үчүн адаттан сырткаркы мечитте деле ордубуз бар, мечитте деле сабак беребиз, бирок ошол эле театрларда мисалы үчүн да адамдар топтор ошол жерде пайгамбарыбыздын маулид деп коет кечелерин уюштуруп, ар кандай адабий кечелерди уюштуруп, ар кандай Куран жарыштарын уюштуруп, эл аралык деңгээлге чейин чыккан учурларыбыз болду да. Анын кылган учурда биздин ошол жерге демөөрчүлүк кылыш керек болгон инсандар менен сырттан бир араб туугандардан, түрк туугандардан ушу күнгө чейин бир дагы расмий сураган жокпуз. Кудайга шүгүр, элибиздин чукур эмес, Кудайга шүгүр элибиз жоомарт эл. Ошолордун ичинен саясатчысы болобу, бизнесмен болобу, бүт баары кол кабыш кылып жардам бергендери болду. Бүгүнгө чейин жардам берип келе жатат, Кудайга шүгүр. Стипендия берет, кайсы бир деңгээлде бир иш-чара уюштурабыз десек, макул менден бир аз жардам болсун деп ошол жеңилдик кылып берет кайсы бир эмелерин, мисалы үчүн театрлы болобу, башкасы болобу, же болбосо мечиттерде Куран жарыш кылабыз десек, белектерин алып бериши мүмкүн. Бул деген саясатташуу деген эмес да. Бүгүн канчалаган фонддор дагы бар, уюмдар бар. Алардын ичинде ошол эле депутаттар деле бар, ошол саясатчылар деле кол кабыш кылып атат, жардам берип атат. Аларды кайтылбайт дагы, анан келип эле кайрылуу адеп башаты дегенде баягы мен ойлойм бул жерде бир гана көрө албастыктан башка бир эме, же болбосо кызгануудан башка бир эме деле нерсе жок деп ойлойм. Туура эмес түшүнүп аткандарга ошол туура эмес багыт берип аткан инсандар себепкер болуп атат окшойт деген гана ой.
негизи ошол коомчулукта айтылып аткан, ошол мүмкүн сиздердин оппоненттер тарабынан айтылып аткан көп суроолорго бүгүн чекит коебуз деп ойлойм. Айрым учурда ушул бир катар адеп башаты гана эмес, Кыргызстандагы бир топ диний уюмдар бар да, алардын курамында жалаң гана аялдардан турган фонддор бар. Анан дээрлик көпчүлүгүн, анын ичинде адеп башатындагы мисалы араб фонддору, Аравиядан эң чоң олигархтар, байлар келип акчасын сунуп атат. Анан бул фонд ушул каржылык жактан отчет бербей жатат деген дагы пикирлер айтылып атат. Ушуга дагы өзүңүз жооп берсеңиз. Абдан жакшы суроо экен. Ушул күнгө чейин араб туугандардан биздин өзүбүздүн иш-аракеттер, каржылык жана башка эмелерге алган жокпуз. Балким Рамазан айларында бул бир жолу, эки жолу атайын келип ооз ачар берип коелу дегенде деле макул берсеңер бергиле, момунтип абалда эле, бирок биз көп аралашпай эле коелу деген учурлар көп болду. Жада калса Рамазандагы ооз ачарларга чейин фитр садакаларын берген инсандардын жарды муктаж инсандарга таратып берүү маселесинде дагы толугу менен жергиликтүү эме менен калктын жардамы менен болуп келди. Ошондуктан бул жердеги каржылык маселеси араб туугандарга же түрк туугандардан же башка бир жактардан же Америка, Европадан келет экен, бунун баардыгы бир жалган гана сөз. Чындыгында өзүбүз айтып атабыз да бул нерселерди ичиндеги. Анан отчет берүү деген нерсе биз эми чыгып, эгерде ошондой бир система болсо, биз даярбыз дайыма. Отчетубуз дайыма ачык. Биздики ушунчалык деңгээлде ачык. Фонд мүчөлөрүнө берип турат. Албетте биз демөөрчүлөргө, фонддун мүчөлөрүнө дайыма бул кварталдык же болсо жылдын ичинде бир 2-3 жол болсо дагы эмне кылабыз? Финансылык отчетубузду жылдын жыйынтыгында сөзсүз түрдө финансылык отчетторубузду беребиз. Канча киреше кирди, канча чыгаша болду. Биз ачык айта аласызбы? Мисалы, негизги бир уставында кандай көрсөтүлгөн, бир капиталы кандай? Капитал, негизги капитал деген нерсе мындай Кыргызстан боюнча деген капиталды айтып эме кылыш азыркы эмеде мен эсимде жок, бирок албетте Кудайга шүгүр бүгүн капитал жакшы эле. Ушул маанайда айтайын, айланып жаткан капитал эмеси жакшы эле. Айланып жаткан дегенде стипендия менен, мейли жардам, бунун баары кайрымдуулук да. Кайрымдуулуктан мен күнүнө канча кайрымдуулук келип атканын кээде билбей калабыз. Эмне дегенде ал жерде учет калынат, мен билбей калып атам. Балким ошонун үстүндө туруп аткан бүгүнкү күндө фондду жетектеп аткан жигиттерибиз, алар дайыма учет калып, аны жазып, мына ушуна кирген, чыккандарына чейин, тыйынына чейин эсептеп аткан учурлар аны көргөндүктөн бүгүнкү күндө ошол демөөрчү ага эжелерибиз бүгүнкү күнгө чейин 18 жылдан бери, балким 15 жылдан бери демөөрчүлүгүн токтотпосун улантып келет. Эгерде ал адамдар ишенбесе, шектенсе бизден, кайсы бир деңгээлде биз аны башка жактан алып, анан буларды гана көрсөтүп кое тургандай деңгээл болгондо, бүгүн жаныбызда эч кандай колдоо көрсөткөн инсандар болмок эмес деп ойлойм. Марс мырза, анан ушул адеп башаты коомдук фондунун негизги мындай артыкчылык берген багыттары кайсылар? Бул негизги адеп башаты диний уюмунун приоритеттүү багыттары деп айтайлы. Бул биринчиден биздин мыйзам укукту сыйлоо, ошол укуктук талаада иш алып баруу эң башта. Анын багыттарыбыз диний билим берүүнү жакшыртуу. Мисалы үчүн ошол эле учурда адеп ахлак нормаларын жогорулатуу үчүн ар кандай иш-аракеттерди уюштуруу, бул мейли китеп жарышы болсун, биринчи жолдордон болуп, мына Москва жергесине чейин бар ошол жерде мындай 6000 кишилик чоң Кроксити холдордо пайгамбардын мавлид кечелерин уюштуруп атабыз да. Бир 700 миңден ашуун калкы болгон, биздин мигранттар болгон жашаган жерде абдан көп проблемалар бар. Үй бүлө баалуулуктарын сактоо маселесине назарга алып атабыз. Кече жакында дагы спорт сарайында чоң бир иш-чара болду, үй бүлөгө байланышкан, чоң театрлаштырган. Анан маданият, санат, колдоо маселеси бар, муну да буруш керек. Ошол эле маалымат жордону бүгүнкү күндөгү соц тармактары болсун, эмелерде активдүү иш алып баруу бар. Анан өзгөчө мына жаштар менен иш алып баруу биздин негизги бир багытыбыз, приоритеттүү. Анан аларга албетте стипендия менен колдойбуз, аларды ар кандай иш-аракеттерди уюштурабыз, семинарлар бар, телевидение, радиолор аркылуу байма-бай чыгуунун жолдорун издеп атабыз. Анан аял заты, өзгөчө аял затына байланышкан, келечекте эне боло турган кыздарыбыз менен байланышкан абдан көп иш-чараларыбыз бар. Ушул багытта биз дагы деле алсыз болуп атабыз деп ойлойм, себеби аял затына боло мындай ичиндеги проблемалардын көйгөйлөрүн чечүүдө биз толук кандуу биз ойлогондой иш алып бара албай атабыз. Буга тоскоолдуктар көп абдан эле, материалдык жактан болушу мүмкүн. Ошол учурда бүгүнкү күндө балким ой жетип атат, кол жетпей аткан учурларыбыз көп болуп калат. Анан адистердин аздыгы болуп атат бизде. Мисалы үчүн аял затынан көбүрөөк ушундай күйүнгөн, элге кызмат кылган сиз сыяктуу эжекелерибиз көбүрөөк чыкса, карындаштарыбыз деген ойда.
ошондуктан активдүү бир катмар өзгөчө мына эме кылат. Анан этикалык адеп ахлак, анан руханият, анан тынчтыкка, диалогко көбүрөөк ачык экендигибизди айтып атабыз. Ушу приоритеттүү багытыбыз. Тынчтыкты сактап, анан эң негизгиси биз эч кимге зыян бербейли. Биз келсе пайда келтирели, толеранттуу, анан диалог башкалар менен дайыма эри шаркак дос болуп, бири тууган болгонго, дайыма колдон келсе жардам бергенге ачык болгон уюм катарында биз өзүбүзгө ушуну багыт койгонбуз. Ошондуктан биздин азыр иштеп аткан эмеде албетте медреселерибиз болсун, окуу жайларыбыз, бала бакчалар болсун, эмне болгон болсо колго алынган, бунун ошол негизде иш алып барып атат буюрса. Дагы бир маселе, Кыргызстанда ушул диний уюмдардын да эң эле активдүүсү болгон ушу Адеп башаты фондун Фетхулла Гуленге дагы байланыштырып жүрүшөт. Ал киши Америкада туруп каржылап атат, анан ал киши өзүнүн саясатын түздөн-түз Кыргызстанда ушул фонд, анан фонд сыяктуу жанагы Хизмет же кызмат уюмуна киргендер аркылуу жүргүзүп атат депчи. Бүгүн бул боюнча бирок ушул уюмга мүчө деген сыяктуу мырзалар менен көп эле пикирлешип жүрөм, ачык айтышпайт. Мүмкүн сиз жооп берерсиз. Кыргызстанда Кудайга шүкүр дин тутуу эркиндиги деген саясат мурдагы биринчи президентибиздин эмесинде убагында кирген. Ошондон кандай толтура жамааттар кирди. Ар бир жамааттын өзүнө жараша иш алып баруу эрежелери бар. Бирок биз билебиз, Кыргызстанга Ханафи мазхабында имам аль-Матуриди акыйдасында гана кирген, ишмердик кылган жамааттар гана ушул жерде түнөк табат деген ойдомун. Мамлекетибиздин дагы муфтиятыбыздын саясатта ошолордун катарында дагы биз Адеп башаты фонд катарында кирип иштеп атабыз. Диний уюм катарында. Аны бир жамаат менен байланыштырып атат. Бүгүнкү күндө туура болушу мүмкүн. Ушул кызмат деген бир жамаат барбы? Дүйнөдө бар. Фетхулла Гулен деген мындайча айтканда ал кишиге байланыштуу дегенде ушул уюм катарында юридикалык жактан, же болбосо финансылык жактан байланышы таптакыр жок. Кызмат уюмунун жок, андай бир эмес жок. Неге дегенде фонд катарында биз бир эмени багытты же болбосо динди тутунуп аны жеткирүү ыкмаларын үйрөнүүдө кандай эле башка жамааттарда өздөрүнүн устаздары дегендей болот го, багыттоочу. Ошол эле мейли биздин таблиг жамаатынын дааватчы бир туугандарыбыздын да өзүнө жараша устаттар болгондой эле, ошол эле Азиз Махмуд Худаи деген жамаатыбыз бар. Анын да устаттары Азиз Махмуд Худаи хазреттери болгондой эле, Сулайман эфенди хазреттери деген Сулайманжы деп бүгүн айтылып аткан эмелердин дагы ошол устады болгондой эле, алар өзүнүн эрежелерин койгондой эле, биздин дагы Адеп башаты диний уюмубуз башта өзүбүздүн кыргызстандык бүтүрүп келген бул жактагы диний сабаты жогорку билимдүү жигиттерибиздин, ини бир туугандарыбыздын демилгеси менен болгон болсо, ошол учурда анын руханий багыт берүү жактарынан биз Фетхулла Гулен Кожо эфендиде устаз деп айтабыз. Устаттын албетте пикирлеринен пайдаланганбыз. Неге дегенде бул инсан алым инсан. Алымды алым деш керек, залымды залым деп айтыш керек. Алым деген инсанды мен мисалы үчүн бир Манзили хазреттер деп айтат. Бүгүн Кыргызстандан абдан көп суфизм эмеси менен болгондор ошол жака барып кол берип, батасын алып келип атат. Ошол инсанды бүгүн алып чыгып сөгө берсем, жамандай берсем, же болбосо Азиз Махмуд Худаи хазреттерин аулия инсан, алым инсанды мен бүгүн жамандай берсем, ошол эле дагы башкаларын ошонто берсем, анда биздин алымдарга болгон урмат сезгис канчалык деңгээлде болот. Ошондуктан алымды алым деп айтабыз. Устаз, алым инсан, дүйнөлүк деңгээлдеги алымдардын катарына кирген инсан. Иншалла ал эми айтылып жаткан кептер, сындар, бул боло бере турган нерсе. Адам бүгүн өтө тайыз ойлонуп атабыз. Биз абдан маалыматсыз, китеп окубаган бир эл болгондон кээ бир инсандарыбыз болгондуктан куйма кулак менен гана ушак айыңдарга ишенип алып эле анан биротоло ошо аалым инсандарды каралап жатып калып атабыз. Мен ойлойм, бул эч бир адепке дагы, адамгерчиликке дагы жакпаган нерсе. Себеби Фетхулла Гулен, Мухаммад Фетхулла Гулен деген аалым киши мына Чубак ажы раматылык барып келди. Андан башка да канчалаган инсандар көрүп атат бүгүнкү күндө. Кааласа, мен да барып келгем, бир жолу барып келдим. Бирок мен тизесине тиземди бүгүп отуруп сабак алган эмесмин. Мен ал кишинин пикирлерин бүгүнкү күндө Кыргызстанда ал кишинин окутуулары, китептери тыйылган эмес кайсы бир деңгээлде. Ошол тыйылбагандан кийин окуу мүмкүн деп биз да окуп атабыз. Мейли аны түрк тилиндеби, кыргыз тилиндеби окуп атабыз колдон келишинче. Эмнеге дегенде менин жашоомо, менин үй бүлөгө болгон көз карашыма, коомго болгон көз карашыма, мамлекетиме болгон көз карашыма, патриоттуулугума, ыйманды бекем кармап, динди туура жеткирүүнүн эмесин үйрөткөн инсан катарында, устадым катарында ошо киши урмат сыйым жогору. Ошондуктан мен Алла ыраазы болсун дейм. Албетте эң башта Кураныбыз, андан кийин пайгамбарыбыздын окутуулары, андан кийин менден чоң улуу аалым Имам Газали, Абу Ханифа сыяктуу эмелерден алганмын. Бирок замандын бүгүнкү талабына ылайык болгон дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдардын катарын толуктаган
Кудайга шүгүр 100дөн ашуун, 150ден ашуун мамлекеттердин мен деген академиялык деңгээлдеги инсандары, аалымдар, окумуштуулардын бардыгы бул адам ойчул, аалым, мыкты инсан экен деп аткан инсанды биз жөн эле баягы күнгө көзүбүздү жумуп жаап койгондой болбошубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан биз ошонун окутууларынын негизинде ишти мындайча айтканда кээ бирки маселелерде алып барууда бир өрнөк катарында көрөбүз. Мына Түркия мамлекетинин президенти Эрдоган ушул Фетхулла Гуленди террорист катары таанып, анан ал кишинин идеяларын, окууларын жүргүзүүнү Кыргызстанда дагы тыюу салыш керек экендигин байма-бай кайталап келе жатат да. Бирок Кыргызстан буга чейин албетте өз саясатын өзү жүргүзөт деген позицияны карманып келди. Анан бүгүнкү күндө эгерде Фетхулла Гулендин жанагы китептери чындыгында эле сатылып атат, чыгып атат, анан ушул жагдайдан алганда мамлекеттин саясаты кандай болуш керек деп эсептейсиз? Мен ойлойм, бүгүн Кыргызстан мамлекетибиз Кудайга шүгүр демократиялык бир мамлекет. Андан кийин светтик мамлекет деп айтабыз, теократиялык бир мамлекет эмеспиз. Канчалаган мамлекеттер менен бардыгы менен дипломатиялык мамилеси абдан жакшы болуш керек деп мен тилек кылам, каалаймын. Эч бир мамлекет менен мамилебиз бузулбаш керек. Буну кабыл алдым. Кабыл алышыбыз керек. Ал эми Түркиядагы болуп аткан окуялар бул Түркиянын иши, ички иши. Ал жердеги Эрдоган мырзанын кайсы бир деңгээлде устат деп билип аткан аалым Фетхулла Гуленди террорист деп аткан болсо, ага эл аралык сот кайсы бир деңгээлде эл аралык билем, эгерде Түркиянын өзү гана өкүм берип атат да бүгүнкү күндө эл коомчулук дегендей бүгүн да баа бериш керек. Ошо баа бергенден кийин бардыгы эртели кеч баары ачык болот, анык болот. А бирок бүгүнкү күндө жөн эле туруп террорист дегенде ал куралды алып эгерде чыгып ошондой төңкөрүш кылып аткан болсо, же болбосо ошонун жанындагы окуучулары болобу, ким ошол жамаатта жүргөндөр Түркиядагылар өздөрү чыгып ошол жерде үгүттөп, анан кармалып аткан болсо бир жөн. Анан бир тарапты курулай эле жала менен, доо менен гана кетирип аткан нерсе болсо, мен ойлойм тарых өзү баа берет деп ойлойбуз. Бирок биздин мамлекет, биз ал жерде Түркия менен ишибиз жок. Мындайча айтканда Адеп башаты кайта турган болсок, таптакыр Түркия менен байланышыбыз да жок. Кудайга шүгүр. Андай бир эмеден алыспыз, саясий бир эмеден да алыспыз дедим. Биз кыргыз мамлекетибиздин мыйзамдарынын чегинде ошол укуктарын сыйлаган бир уюм катарында мамлекеттин бизге койгон талаптарына ылайык эмне нерселер койгон болсо ошонун үстүндө иш кылып аткан бир уюм катарында уюмбуз, фондбуз деп айтам. Ошондуктан мамлекетибиздин бул сыяктуу саясаттарда мындайча айтканда объективдүү көз карашта болгондугу мен тарапкермин. Себеби бир тараптуу эле бир кайсы бир расмий мамлекет келип эле тигини жаман, муну жаман, кама жаап, экстрадация кылып алып бер, тиги бу дей берсе, анда баарына макул дей берсек, анда биз жанагындай эркин демократиялык деген эмеден рамкадан чыгып калышыбыз мүмкүн деп ойлойм да. Адам укугун сыйлабаган эме болуп калышыбыз мүмкүн деп ойлойм. Ал эми биздин кайсы бир деңгээлде мындайча айтканда ошол бүгүнкү ошол түрк боордошторго да айтат десем, алардын деле ошол мамлекеттеги инсандардын деле мындайча айтканда гумандуулук, мындай баягы ой жүгүрткөн, терең ой жүгүрткөн инсандар бар деп ойлойм. Анда бир эмеде жала жабуудан, доо кылгандан алыс деген ойдомун иншалла. Кыргызстанда ушул көпчүлүк айрым багы эксперттер белгилеп жүрүшөт, Хизмет уюмуна кирген, бирок мындай абдан билимдүү бир үй бүлө мүчөлөрү бар. Булар ошол эле Адеп башаты, Жия бизнес бирлиги, Марал радиосу жана Сапат эл аралык мектептери депчи. Анан ушул эгерде ушул үй бүлө мүчөлөрүн бириктирген башкы идея, баалуулук эмне деп ойлойсуз? Чыны менен эле ошондойбу? Мен ушуну айтмакмын да, Майрашчы. Бул жерде эгерде фонд деп, же уюм деп, же билим берүү мекемеси деп карай турган болсок, бул расмий мамлекет, кыргыз мамлекети, Кыргызстан мамлекетибиз юстиция министрлигинен каттоодон өткөн, же кайсы бир деңгээлде билим берүү министрлигиненби, айтор, же болсам дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктен өткөнбү, катталган уюмдар катарында эле кабыл алынган кыргыз мамлекетибиздин келечеги үчүн кызмат кылган бир уюмдар деп билебиз. Бирок бириктирип аткан баалуулуктар барбы десе, мен ойлойм кыргыз мамлекетиндеги баалуулуктар кандай болгон болсо, биздин иш алып барууда элибиздин ыйманын, адеп ахлагын, келечегин бир саламатта, бүтүнчүлүктө көргүбүз келет чындыгында. Баалуулуктарыбыз эмне? Демек патриоттук сезим менен ыйманыбыздын жакшы бир талабына ылайык адеп ахлактуулукту, руханий баалуулукту таратуу гана орток бир эмебиз деп ойлойбуз. Адам укугу деген нерсени сыйлап, инсанды инсан катарында сыйлаганга милдеттүү бир
бир уюмбу же болбосо жамаат катарында болуш керек деп ойдомун. Мен баардыгын алып келип бир үймөккө салгандан алысмын. Андай нерсе жок. Бир үй бүлө мүчөсү да, туура. Үй бүлө мүчөсү дегенде кабыл алынат, туура. Эмнеге дегенде жия бизнес ассоциациясы бул өзүнчө ишкерлер үчүн деп ачылган бир фонд, уюм. Ал жерде балким башында ачып аткан учурдагы негиздөөчүлөр, инсандар ошол кайсы бир деңгээлде Фетхуллаһ Хожа эфендинин деп устаздын кээ бир пикирлеринен бүгүнкү бизнес дүйнөсүнө, Кыргызстанга экономикасына кандай салым кошуу жагынан абдан сонун идеяларды алып келип ошону ачкан болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ал таптакыр өзүн өзү айлантып кетип аткан, коомдун да пайдасын мындай айтканда колдоосу менен кетип аткан бир ассоциацияга айланды. Мындай айтканда экономикага салым кошуп аткан ишкерлер да, туура. Албетте, бул экономикага эле мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүнө салым кошкон инсандар. Ал жерде башка эч кандай бир максат жок деп ойлойм. Ошондо баалуу улуттарыбыз мамлекетибиз үчүн кызмат кылуу. Эң сонун. Ал эми мисалы азырдагы коомчулуктагы маселе мына сиз деле өзүңүз сабаттуу адамсыз, анан билим берүү тармагында дагы мындай чоочу киши эмессиз. Сапат эл аралык мектептери боюнча дагы сурагым келип атат да. Дегеним мына Орхон бейдин кармалып кетиши менен азыр Кыргызстанда бул мектептердин тагдыры эртең кандай болду экен деген дагы жагдай ойлондуруп жатат да. Буга кандай? Мен билбейм. Мен бир ата-эне катарында да жооп берейин. Менин балдарым, балам ушул мектептерде окуйт. Неге дегенде атайын ошол биринчиден мен билимдин күчтүүлүгүнө, экинчи эң негизги бөлүгү талим тарбиянын жакшы жөнгө салынгандыгына. Канчалаган бүгүн эл аралык мектептер болушу мүмкүн. Караңыз, мен ысым бербейм. Болушу мүмкүн. Бирок бул жерлердеги тарбиялык маселе мындай айтканда жакшы жолго коюлбагандыктан бул практикадан өткөнчө айтам. Илимдүү, билимдүү болуп, англис тилин мыкты билген, бирок бир талим тарбия руханий бир эмес болбогондуктан анын бир эме катарында, ата-эне катарында мен ал жакта ыраа көрбөйт элем балдарымды. Ошондуктан мен Сапатка бердим. Сапаттын дагы мен ойлойм бул жерде бул Кыргыз мамлекетинин билим берүү мекемеси. Кыргыз мамлекетиндеги билим берүү министрлиги дагы биргелештирип учредитель негиздөөчү катарында болгон мекеме деп билем. Анан ата-эне катарында дагы мен тилек кылам, каалайм. Ушул эле саясат менен алып кете бергенибиз канчалаган олимпиада жеңүүчүлөрүн дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын байрагын желбиреткен мыкты уул кыздарды чыгарып аткандыгы, мыкты келечектеги ар кесиптин кесипкөй ээлеринин бир фундаменти деп негиздөөчү пайдубалын түптөгөн мектеп катарында билгендиктен бул нерсенин ушул азыркы ушул күнгө чейин кантип келген болсо ошентип уланып кетишин каалаймын. Албетте коркунуч барбы жокпу, элдин оозунда элек жок деп айтабызбы, же болбосо ар кандай прогноздорду кылып атат адамдар, болушу мүмкүнбү жокпу, ал жагын бир Кудай билет. Бирок албетте аракеттер болушу мүмкүн. Маариф өткөрүп бергиле деши мүмкүн, башка деши мүмкүн. Мен ойлойм бул нерселерди бир аз түздөн түз бул байкап аткандыгы элдин оозунда сөздө гана байкап атам. Мен түздөн түз келип, мисалы үчүн бул нерсени ачык эч ким айткан жок да, мындай далилдүү. Ошондуктан мен далилдүү болбогондуктан айта албайм. Элдин оозунда сөз бар. Эл айтып атат. Эл айтса да жөн айтпайт деп ойлоймун дагы. Эгерде Маариф ушундай күчтүү бир фонд болсо, билим берүү мекемеси болгон болсо, келип өздөрү куруп, пешене тери менен аракет кылып, керек болсо Сапаттан да мыкты Сапатты көрсөтүп, мыкты биздин уул кыздар тарбиялап чыгарсын. Мен өзүм батамды берет элем, дуа кылат элем, рахмат дейт элем да. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой болуп атабы жокпу, жаңы эле баштады. Эми убакыт өзү көрсөтөт деп ойлойм. Бирок мен карамандан каршымын. Кайсы бир деңгээлде бир эмени алып туруп башка бир жака өткөрүп берүү, кайсы бирден буйртма кылуу маселесинде, же болбосо мечит курулат дагы, мечит биздин муфтиятыбыздын толук кандуу мындай айтканда көзөмөлүнө алынбайт дагы, мындай балансына толук кандуу кирбейт дагы. Ал жерде ошо курган мечитти курган инсандар биз момунчага куруп бердик деп элчилери баш болуп мисалы үчүн айткан учурлар, андан кийин милдет кылгандар, мен ойлойм биздин элди муну абдан кыжырын кайнатат. Бүгүнкү күндө мусулман коомчулук муну ичинде айтып жүрөт, абдан көп. Анан ал жерге белгилүү инсандарды киргизип, каалаганын киргизбей, мисалы үчүн шугалган бөлүп жаруулар, имамдарын өздөрү катап, же болбосо өздөрү каалаган нерсени кылып, аткарылып аткан локалдуу өзүнчө автономдуу бир эмеге айланып аткандыгы мени чындыгында бир кыргыз жараны катарында, бир мусулман, бир ислам динине кызмат кылып аткан бир инсан катарында абдан тынчсыздандырат. Себеби биз Кыргызстан эгемендүү мамлекетпиз. Кудайга шүгүр, аздыр көптүр кайсы бир деңгээлде биздин өз эгемендүүлүгүбүз чоң бир биз бактыбыз. Ошол эле учурда биздин 3000ден ашуун мечитибиз болгон болсо, ошонун баардыгын биз
мен жеке өзім ушинтип ойлойм, биздин муфтиятыбыздын тамынын алдында болуш керек. Албетте бул болуп атат деп кагаз менен көрүнгөнү менен, бирок факт болгон нерселерде кээде ушундай болуп көрүнбөй калат. Ошондуктан каалайт элем, Сапат болобу мейли, башкасы болобу, мечиттери болобу, айтор эмне болсо да Кыргызстандын боёгу менен боёлуш керек, Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийиш керек, жана ошондой эле биздин өзүбүздүн бул жактагы тиешелүү жетекчилердин көзөмөлүндө болгондугу абзел деген ойдомун. Негизи дагы бир маселе, Кыргызстанда ошол мамлекет түздөн түз мындай динге кийлигишүүсү болуп келгендиги белгилүү да. Өзгөчө бул жанагыдай муфтийди шайлоодо же болбосо аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоодо мындай ошол саясатты байкайбыз деп айтып калышчу эле, мындай кулуарлардачы. Бүгүн ошол нерсе жоюлдубу же дагы эле кайталана калып атабы? Эми биз мен эле мамлекет болгондон кийин мамлекет динден ажыраган десе деле, бирок бар мамлекет диний абалды көзөмөлдөш керек. Тескеш керек. Өзүн өзү таштап койгондо да болбой калат. Ушул мааниде, бирок бул көзөмөлдө тескөө деген биротоло контролдоп отуруп алуу дегендик эмес. Муну президентибиз деле айтты, Садыр Нуркожоевич деле буга чейин өзүңөр менен өзүңөр эме кыла деп айтты, туурабы? Буга чейинки жетекчилер да айтып келатат. Эле акыркы учурларда жакшы эле бир нукта, мындай көп кийлигишпестен, аралашпастан эле жакшынакай бир саясат менен келатат буюрса. Мен ойлойм, мындан ары дагы ошондой болсун деген тилекпиз. Себеби ооба сиз айткандай, кайсы бир деңгээлде мындай айтканда буга чейинки бир эмелерде аралашып келди. Кайсы бир деңгээлде өздөрү кээ бир маселелерде толук болбосо дагы бир бөлүгүндө ошол сиз айткандай кийлигишүүлөр болду. Мен ойлойм, бул жердеги нерсе ушул мыкты болсун муфтият, же болсо сапаттуураак болсун деген алардын деле тилеги болду окшойт. Бирок идеалдуулугун айтайын, идеалдуулугу диний чөйрөдөгү, ошол эгерде КМДБ деп Кыргызстан мусулман диний башкарма түптөлгөн болсо, анын эң чоң бир органы катарында көзөмөлдөө органы аалымдар кеңеши болгон болсо, мына ушулардын эле айланасында, анын да үстүндө, мисалы үчүн үстүнө дегенде мындай жардам берүүчү, мамлекет менен көпүрө болгон дин комиссиясы болгон болсо, биргеликте эри шаркак иш алып барып кеңешип, бирок диний чөйрөнүн ичинде радикалдашып атабы, же болсо оң тарапка барып атабы, өздөрү менен өздөрү жуурулушуп, өздөрү менен өздөрү кемчиликтерин жапканы дагы абзелирээк болот деген ойдомун. Эмнеге дегенде дагы жакшыраак болот. Ал эми дагы бир маселе, мына азыркы соңку учурда ошол Гулендин тарапташтары деген адамдарга мамлекет тарабынан мындай кандайдыр бир тоскоолдуктар, мындай тымызын тоскоолдуктар болуп жатат деген дагы пикирлер айтыла калып атат. Ошол нерсени байкайсызбы, жокпу? Эми бул ушундай деп айтайынчы, ачыктан ачык мындай айтып келип туруп үн чыгарып, силер бул жерге аралашпагыла, силерди биз албайбыз, кирбейсиңер, кошпойбуз деген нерсе ачык айтылбайт. Мындай нерселер жок. Бирок албетте бул нерселерде кээде биздин ошол баягы фонддо деп айтайынчы, Адеп башаты диний уюмунда иштеп жүргөн, ошонун алдында ачылган, жардамы менен колго алыш кылып ачылган курстар, окуу жайлар, медреселер бар да. Ошо мугалимдик кылып аткан инсандар эми булар деле байкуштар, эмне дейбиз, 10 жыл убактысын коротуп, Египетте ушул мекениме кызмат кылам деп окуп келген инсандар. Булардын деле деп айтам да, жашаганга акысы бар. Булардын деле берген, алган билимин бергенге акысы бар. Бир гана өзүнүн эле медресесинде эмес, балким чыгып, бир казиятта, бир муфтиятта орун алып, же бир мечитте жакшы имам болуп, же болбосо бир аалымдар кеңеши болсо, ошол жерде аалымдык деңгээл болгон болсо, барып пикирин айтып кошконго укугу бар деп ойлойм да. Ошол жерлерге келген учурда мен ойлойм, тоскоолдук катарында дебейин, балким бир чочулоо бар. Чочулоо бар. Булар келсе кандай болор экен депчи. Себеби дагы деле айтабыз, саясий көрүшөт. Дагы деле кайсы бир деңгээлде бир мамлекет тарабынан булар ушундай тигиндей деп каралаган бир эме болгондугу үчүн бир экстремист, террорист деген эмеге чейин алып барып атпайбы, жамааттын эмесин. Террорист деген нерсе бул колуна курал алып башка инсандын өлүмүнө себепкер болду деген инсан да, Кудай сактасын. Фетулла Гулен Хожа эфенди устаз деп айтабыз. Ушу кишинин айткан жакшы сөзү бар. Бир адамды өлтүргөн, адамзатты өлтүргөн менен барабар күнөө алат деп айтат да. Террорист адам мусулман эмес, мусулман террорист эмес деген сөздөр бар. Ушуну айтып аткан инсан же ошонун окутуусунун аркасында жүргөн инсандар ал эмес, инсан эмес. Бул жакта калсын Абу Бакыр Сыддыктай бир кумурсканы жөндөн-жөн өлтүрүү маселесинде дагы басып коюп, жаныбарды жөндөн-жөн өлтүрүү маселесинде дагы кылдат караган инсандар деп билем. Ушундай чочулоону жаратып жаткандар бул Кыргызстандын ичинде эмес, Кыргызстандын тышкы күчтөрү Кыргызстанга диктовка кылып жаткан жокпу? Ошондой да болуп аткан болушу мүмкүн. Неге дегенде бул жерде атайын көрүлгөн факты ушул күнгө чейинкини айтам. Бүгүнгө чейинки болгон нерселер
ошондой эле бир өңүттө келди. Кайсы бир деңгээлде каралоо компаниясы китептерди чыгарып атышат, кыргыз тилинде которуп чыгарып атат. Ал же бир муфтияттан уруксат алган эмес, ал китептер же биздин башка тиешелүү органдардан уруксат алынбаган, редакцияланбаган, уруксаты жок туруп эле кыргыз тилинде, нукура кыргыз тилинде каралаган, ошондой эле Түркияда кандай саясий бир өңүттө бир процесс болуп атат да. Болгон болсо бүгүн бул жака кылып таратып аткан расмий бүгүнкү күндө ушул жерде окуу жайлар бар. Мисалы үчүн анын дагы кимдер экендигин жакын каралып биз ачыктап айтабыз деген ойдобуз. Мунун укуктун алдына жооп берүү бар. Себеби буга чейин бир Сабили Субул деген китеп чыкты эле. Ошол китепте Кыргызстанда чындагында ишмердүүлүк көрсөтүп жаткан, эң активдүү болгон 2-3 жамаатты каралаган бир эме чыккан. Албетте буну жазып аткан инсандар салафий, вахабилик көз караштагы инсандар. Анан бул соттолуп, камалып дегенден кийин кайра акталып чыкты деген эмелерди уктук. Ошондой эле негизде бул китептерди жазса, анда биз деле жаза берели, анда тигини жамандап, муну жамандап, анда мамлекетте тартип болбой калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн Египетте тыйылган террорист деп билинген уюмдар башка жерде террорист болбошу мүмкүн. Ал жакта саясий чечим. Россияда же башка жерде тыйылган жамааттар, экстремисттен тыйылган жамааттар биздин Кыргызстанда тыйылган эмес. Демек биздин Кыргызстан ушунчалык демократиялык бир эмеге жеткенбиз, буга шүгүр дешибиз керек. Бул жерден биз бир гана маселе радикалдуулук алып барбаш керек, мамлекеттүүлүктү кармап калышыбыз керек жана динди туура багытта жеткиришибиз керек деген ойдобуз. Бир туугандык сезим менен. Азыр чындыгында өзүңүз айтмакчы, дин коомубуз үчүн мындай коопсуздук маселесин жаратып жатат да. Анан өткөндө эле ушул президент тарабынан кабыл алынды диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча концепция. Мына коомдук талкууга чыгып атат. Бирок ошол эле учурда айрым эксперттер, сизге окшогон теологдор бул концепцияны ишке ашырууда мындай кийлигишпей, катышпай сыртта калгандыгын дагы жазып жатышат, айтып атышат да. Анан мисалы эгер мен жаңылбасам, бул Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгону 3-чү ирет кабыл алынып аткан концепция болуш керек. Анан неге мындай чийки болуп жатабы же биз бул маселеге келгенде кайрадан эле чала сабаттыгыбызды көрсөтүп атабызбы? Мен ойлойм жетишээлик деңгээлдеги мындай мыкты дасыккан адистер менен кеңешүү толук болбой атат окшойт деп атам. Коомдук пикир. Сиз өзүңүз катыштыңызбы, чакырылдыңызбы? Мен расмий чакырылган жокмун, сөздүн ачыгы. Бирок буга чейинки эмелерде талкууга баргам. Чакырылган буга чейинкисинде. Аралашкан активдүү. Мисалы үчүн бул 2014-2021 жылга чейинки мурункусунда концепцияда чындыгында Молдалиев агайдын демилгеси менен ошол ишке ашып, ошол убакта Атамбаев Алмаз мырзанын президенттик алдында болгон эмеде абдан активдүү катышып, жада калса ал жерде имамдарды кайра бир сыра квалификацияны өткөрүү курстарында аттестациялык эменин жетекчиси болуп да жүрдүм, иштедим, эмгектендим. Абдан жакшы үзүрлүү, жакшы натыйжасын көрө алдык. Ошол эле стипендия бөлүп берүү маселелери болду. Абдан жакшы жылыштар болду. Биринчиси бир аз камыраак болгон болчу, экинчисинде бир топ алгылыктуу иштер болду, бирок ал аягына чейин толук чыкпай калды. Анан үчүнчүсү азыр эми коомдук талкууда анан чектүү гана адистердин, эксперттердин гана эмесинде болуп атат дагы. Сиз айтканда балким дагы чийки болуп калабы деген коркунучум бар. Бирок толугу менен али эме кыла элекмин, мындай аягына чейин таанышып чыга элекпиз. Кээ бир кемелерин таанышып атабыз. Мындан ары дагы катышабыз деген ойдобуз. Эмне дегенде антпесек диний бардыгыбыз үчүн камтылган бир маселе. Ошондуктан бул жерде сиз айткандай ар тараптан болгон ар кандай пикирдеги динге кызмат кылып аткан, кайдыгер карабаган инсандардын дагы эксперттүүлүгү өтө маанилүү, жардамчы болгону. Туура. Анан президент өткөндө дагы белгиледи, Кыргызстанда диний билим берүүгө мектептерде артыкчылык беришибиз керек депчи. Мен жаңылбасам бул маселе соңку бир 5 жылдан бери эле байма-бай көтөрүлүп келе жатат. Каршы болгондор да бар, колдогондор да бар. Анан сиздин оюңуз боюнча муну ишке ашыруунун бир идеалдуу модели кандай болуш керек? Муну дагы ачыктап башкача суроо бергенде кантип бере элеңиз? Мисалы мен дагы ошону эме кылайын да. Анда диний ошол билим берүү мектептерге зарылбы, диндердин тарыхы керекпи? Эмнени окутуш керек? Мен жөн гана сураганым, кечиресиз, бул жерде себеби суроо аркылуу көп жооп алсак болот дегеним да, суроолордун түрдүүлүгү аркылуу көп. Бүгүнкү күндөгү коомдогу жаштардын абалы, келечек муунубуздун абалы, илгери Советтер Союзунун учурунда кайсы бир деңгээлде мындай алардын этикалык жактан ар кандай бир сабактарды киргизип, комсомол, октябрят, пионер деген эмелер аркылуу аларды дайыма толук кармап турчу жан эмесин, эми туура эмес идеология болсо дагы.
Бирок бүгүнкү күндө ал нерсе болбой калгандыгына байланыштуу биздин жаштар, өзгөчө окуучу кезиндеги инсандар мына руханий жан дүйнөсү, дин таануу эмеси ар бир инсандын дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө бар да бул муктаждык. Бөксөрүп калды да. Ошондуктан булар ар нерсе менен толтуруп атат. Кимиси компьютерлик оюндар менен, кимиси дагы наркомания, аракечтик, же болбосо жана жыттап атат дегендей, айтор бузукулук жана башка эмелер түшүнүгү менен кетип атат да. Ошондуктан мамлекетте сөзсүз түрдө бир багыттуу идеология керек. Мектептердеги дин таануу сабагына каршы эмесмин. Бирок бүгүнгө чейин пилоттук проект катарында диндердин тарыхы деген сабак киргизилди. 56-59 мектепте киргизилди. Натыйжасын бир көрүшүбүз керек, анализ кылышыбыз керек. Канчалык деңгээлде пайдалуу болду. Мен ал жердеги кээ бирки исламга байланышкан тематикаларын окуп чыккам, караганмын. Бирок канааттанган жокмун. Чын айтайын, эч кандай пайдасы болгон жок. Анын ордуна биздин суранып аткан нерсебиз ыйман сабагы. Адеп ахлак сабактары деп айтсак дагы жакшыраак болот эле. Себеби кичинекей балага биз чоң диндердин, дүйнөлүк диндерди окутуунун кажети жок да. Ал балага 11-класстын баласына, балким 10-класстын баласына болот. Ал эми 4-класс, 5-класс, 6-класс бул эми калыптанып келе жаткан кыздардын бойго жетүү бир эмесинин процессиндеги 12, 11, 12 жаштан кийинки эмелерге ошол убакыттарга ылайыкташтырылган нравалык нормативтерди бере тургандай. Аны дагы ошол окуган, теологиялык окуу жайын бүтүргөн балдар кыздарыбыз, ислам университетинде бүгүн мына лицензия алганбыз, ошону бүтүргөн балдар кыздарыбыздын сабак бергендиги, адеп сабагы, ыйман сабагы деп дагы жакшыраак болот эле. Бирок бунун үстүндө программаны түзүү боюнча атайын группа түзүлүп, иштелип, комиссия кылып алып кетилсе, албетте президентибиз байма-бай айтып атат. Бирок мунун эмесин мен ойлойм колдошубуз керек деп ойлойм. Колдоо кылып, диндер тарыхынан дагы көбүрөөк ыйман, адеп ахлак маселесине байланышкан сабактар десек дагы туурараак болот эле. Муну дагы мүмкүн бир светтик нерсе менен айкалыштырыш керек. Же болбосо мындай ошол мындай светтик билимди дагы мыкты алган, мисалы сиз сыяктуу адистер иштеп чыкканга катышса дагы жакшыраак болот беле дейм. Мисалы үчүн биз даярбыз дайыма катышып эме алганга. Мен ойлойм андай инсандарыбыз бар. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес. Биздин академик, профессор деңгээлиндеги инсандарыбыз да бар. Бул немеде абдан салымын кошкон, мына Асан Суламанович, Мушаф агайга окшогон агайларыбыз бар, кадырлап барктаган жаштарыбыз бар. Бүгүнкү күндө сыртта, муфтиятта болсун, ислам университетинде болсун, теологиялык факультеттерде иштеп аткан агайларыбыз бар, эжелерибиз бар. Ушулардын баардыгы баш бириктирсе элечи, күч бириктирсе, абдан сонун эле билим берүү министрлигинен атайын ошол бир эме бөлүнсө, адистер мыкты эле бир сонун бир программа иштеп чыгылат. Анан аны 4-класстанбы, 3-класстанбы, анан эмесине жараша, шартына жараша балдарга окутуунун да эмесин берсек абдан сонун натыйжа алабыз, иншалла. Марс мырза, азыр шайлоонун алдында турабыз да, анан көпчүлүк саясатчылар ошол дин кызматкерлерин тартып, же болбосо диний көз караштагы адамдарды чогултуп, анан мындай кандай деп айтсам, упай топтоо аракетинде иш-чараларды жүргүзүп жатышат да. Анан мына жакында эле айрым бир саясатчыларга дейли, диний ишмерлер, же болбосо айрым бир партияларга карата дагы нааразычылыктар 2-3 күндөн бери чыгып атат. Сиздин оюңуз боюнча, мындай ушул диний ишмерлердин саясатка кийлүү маселесине кандай карайсыз? Мен буга чейин Чубак ажы менен дагы пикирлешкенде, ал киши саясатка кийлүү жакшы ниети бар экенин, бирок биздеги мыйзамдар ага жолтоо болуп атканын айткандай болду эле да. Улуу аалымдардан, ошо устаздардын, Фетхулла Гулен Хожа эфенди өзү дагы мен устатым деп билген Бедүү Заман Саид Нурсинин жакшы сөзү бар. Аузу биллахи минас сияса ва шайтан депчи. Саясат арам саясаттан, жана шайтандан Кудай сактасын деп айтат. Арам саясаттан. Бирок саясат деген нерсе бул ар бир тармакта бар. Үй бүлөдө саясат бар. Мамлекетте башкаруунун өзүнүн саясаты бар, диндин өзүнүн саясаты бар дегендей. Ал эми мамлекеттеги биздин азыркы сиз айтып аткан саясаттын эмеси дагы эгерде эмне дейбиз, гумандуулукка, адам укугун сыйлаганга, кайсы бир деңгээлде бирибиздин укугубуз тебелебегенге, ошондой бир эмеге баалуулуктар үгүттөй турган, ошонун өңүттөгү көп мындай негативдүү же терс нерсе аралашпаган саясат болгон болсо, мусулман инсандардын деп айтайынчы, мындай ыймандуу, намаз окуган инсандардын аралашкандыгында тескерисинче пайда эле бар деп ойлойм. Эмнеден алар жакшы бир мамлекет үчүн салымын кошот. Бирок диний кызматкерлер, диний уюмдардын мен мындай исламды саясатташтыргандын кажети жок деп ойлойм. Ал эмеге келишин каалабайт элем. Чубак ажыке деле балким раматылык ал ошол аалымдар кеңештен чыгып, балким диний деген эмеден бүтүндөй баарынан чыгып туруп анан кирем десе керек, бирок ал киши
ушул күнгө чейин бир дагы кирем деп киргенин көргөн жокмун. Жөн гана ал сөздө гана айтты. Балким бир бул жерден болбойт экен, таптакыр деген нерсе чыгарып койбосун деген сабак берүүсү болду окшойт деп ойлойм мамлекеттеги адамдар үчүнчү. Чочулатып кичине жүрөктөрүнө коркуу таштап коюп кичине бир эме кылгандай болду. Бирок мен ойлойм бүгүнкү күндө бир аалымдарыбыз келип саясатка кирип отуруп алгандыгын мен бир динге болгон бир чоң бир сокку деп билем. Неренде ислам дини ансыз деле бүгүн абдан көп соккуну, абдан көп туура эмес нерселерди дүйнө элдеринин арасынан алып келатат. Мындай айтканда ислам деген деле бүгүнкү күндө кайсы мамлекетте ызычы болгон болсо, ислам бул террорист, ислам терроризм, экстремизми деген нерсе атка конуп, анан саясий ислам деген да нерсе көбүнесе учурда чыкты. Думада деле баягы мындай отурушат го диний өкүлдөрчү отурат да, анан бизде деле ушундай мыкты билимдүү адистер бар да, анан ошолордун саясатка келиши. Бул мисалы үчүн мыкты имандуу, сиз айткандай динден кабары болгон, бирок диний кызматкер молдо эмес, мындай айтканда имам эмес. Туура түшүнүш керек. Болгон болсо, эгерде жөнөкөй эле динди жакшы түшүнөт, бирок дүйнө таанымы да сонун. Эмне үчүн болбосун? Ал боло берет деп атам. Бирок бир уюм катарында, бир саясий, мисалы үчүн ислам же башка деп партия катарында түзүп алып, диний бир багыт менен биз келип ушу халифатты орнотобуз же Курандын эмеси менен жүргүзөбүз деген сыяктуу келип саясатташтырып, динди жаман көрсөтүп коюудан коркуп атам. Эмнеге дегенде бүгүн ал ичиндеги ыйманы күчтүү болушу мүмкүн. Бирок ал ээрчип жүргөн жамаат партиянын адамдары, аркасында адамдардын ичинен бирөө жарым туура эмес иш кылып койсо, туура эмес пикир кылып койсо, же унчукпай калган болсо кээ бир маселелерге, эртең элден ошо мына силер диндарларыңар, мынакей намаз окуганыңар, мынакей исламий бир эмеңерде ушундай кылды деп, бул көптөгөн мамлекеттерде терс жагынан болгондугу үчүн тажрыйба, баягы тарых, Тажикстандын мисалы биз үчүн чоң бир сабак, Египеттеги чоң бир сабак деген маселе да. Мен ойлойм эң жакшысы жеке личность деп коет, жеке инсандар менен кеткен жакшыраак болот деп ойлойм. Анан акыркы жылдарда мисалы ушул диний радикализм аябай курчуп кетти, өтө оор болуп кетти, мамлекеттин ага мындай күчү жетпей баратат деп жатышат да. Өзгөчө мына коңшулардагы болгон саясий кырдаалдар, окуялар деле бизге таасирин тийгизип жаткандыгын айтып атышпайбы эксперттерчи? Биз ушул нерсени кантип мындай коркунучтуу алдын алсак болот? Бүгүн бир эле биздин өлкөдө эмес, дүйнөдө негизинен исламды ичинен сокку берген, эң көп дагы көбүрөөк зыян берген нерсе бул ошол диндин ичиндеги радикалдуу көз карашта болгон инсандардын же жамааттардын жемин топтору көбөйүп атат. Өкүнүчтүүсү. Бул Кыргызстанда деле бир ячейка болуп. Бул Кыргызстанда дагы жок эмес бар. Динде диний радикализмдин эмес деп айтайын, радикалдуу көз карашта болгон инсандар деп айтайынчы, диний дебейин. Радикалдуу көз карашта инсандардын ал динди терең түшүнбөгөндөн, билимсиздиктен, туура маалымат албагандыгынан, экономикалык ар кандай каачылык, кыйынчылыктардын натыйжасында ошол эле азчылык улуттардын бүгүнкү күндө Кыргызстанда болобу, дүйнөдө болобу, же коомчулуктардын деп айтабыз го, белгилүү бир мындай зордук, зомбулук көрүп калгандын айынан кайсы бир деңгээлде мындай радикалдашуу бир эмеси көбөйүп кеткен. Мисалы үчүн ошол эле Кытайдагы уйгур туугандардын дейли, мусулмандардын дагы Кытай бийлиги тарабынан деп атпайбы, кайсы бир кысымга алынып эме алгандыктан эң көп игилга же болбосо радикалдашып кеткен топторго киргени көбөйгөн. Ошол эле Кыргызстанда деле көп улуттуу мамлекетпиз. Мен ойлойм кайсы бир деңгээлде бизде дагы ошондой бир эмелер жок эмес бар, ячейка, уктап аткан ячейкалар бар. Муну күч органдары өздөрү иликтеп билет, кайсы жерде эмне экендигин биз деле билебиз. Бирок мен айтат элем, мамлекеттин саясаты эмне болуш керек дегенде айтабыз. Бизде илгери биздин бир жакшы бир айткан устаздын сөзү бар эле. Кыргызстанга бир эшик менен кирсек, каалган менен. Орто Азия калкында негизи бүгүн ханафи түшүнүгүндөгү имам аль-Матуриди акыйда ишениминдеги эшик менен кирип кызмат кылган жакшыраак болот депчи. Себеби радикалдашуу эмеден алдын алат эле. Бир багытта болсок, бир пикирибиз болсо. Анын үчүн дагы көбүрөөк мамлекет менен эр шарга иштешибиз керек деп ойлойм. Көбүрөөк программаларды уюштуруш керек. Имамдарды өзгөчө, мисалы үчүн биздин диний кызматкерлерди көптөгөн мыйзамдар менен тааныштыруу, ошол эле баалуулуктар менен тааныштыруу, мамлекет тарабынан көңүл бурулушу, муфтияттын дагы эл менен көбүрөөк иштешиши, мен ойлойм жана радикалдашуу эмеден алдын алат деген ойдомун. Болбосо биз азыр маалымат чордонунда артта кала турган болсок, бир тараптуу радикалдашуу бир эмес күчөйө берет. Мисалы, эмне дегенде бүгүн эң жаман нерсе жакшы жагы бар толтура, бирок жаман жагы да соц тармактар эркин болуп калды. Сиз каалагандай, мен каалагандай чыгып сүйлөйм.
тиги жерден дагы маалымат эмесин бере турган эмесин көпчүлүгү радикалдуу топтордун эмеси көп болуп атат. Ошондуктан алар инсандар карапайым калкта күнөө жок. Алар алып ачып эле кирип окуганда, көргөндө биринчи ошо радикалдуу топтордун маалыматтарын алып атат дагы, алар да радикалдашуу бир эмесине барып атат. Ошондуктан мунун алдын алуунун эң жакшы илим, маалымат берүү. Бул нерсени ушул Кыргызстан мамлекеттин негизги саясаты катары иштеп чыгып жасашы керек. Анын диалогго ачык болушубуз керек. Мисалы үчүн мен бир мусулман катарында, диний кызматкер катарында бир динге ишенбеген, же болбосо бир христиан, же болбосо да башка бир диндин өкүлүнө эмне үчүн бир жиркенич менен, же болбосо эмне үчүн бир мындай душман көз караш менен карашым керек. Ал инсан назары менен карашым керек. Бул түшүнүккө барганда гана жакшы бир натыйжага жетебиз деп ойдобуз. Албетте бизде көп конфессиялуу да мамлекетпиз. Конфессиялар да көп, аны кабыл алышыбыз керек. Мен ойлойм, кээде ошондой көп болгон учурларда дагы ислам дининин баалуулуктары дагы көбүрөөк бекем жашалат экен. Кайсы жерде? Эгерде бир тараптуу эле бирөңчө эле мусулмандар көп бир тараптуу болгон эме болгон болсо, алсырап кетүү да коркунучу бар деген дагы иликтөөлөр бар. Ошондон муну да эске алып коюшубуз керек деп ойлойм да. Чоң рахмат анда, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат сизге дагы, ийгилик сизге дагы.